Көркөм сүрөт окуу жайынын жатаканасында оңдоп түзөө иштери башталат. Анда чатыр оңдолуп, эски электр жабдуулары жана эшиктери жаңыланат. Буга чейин жатакананын 2 кабаты студенттердин саны аз болгондугуна байланыштуу ижарага берилип келген. Быйыл бул имаратка Мураталы Күрүнкеев атындагы музыкалык окуу жайы убактылуу көчүп кирет. Окуу процесси үзгүлтүккө учурабашы үчүн 415тен ашуун окутуучу жана студент окууларын улантат. Ал эми 5-кабатта студенттер жашайт. Окуу жылынын башталышына даярданып, ремонт иштери жүрүп жатат. 1-этаждан 4-этажга чейин Күрүнкеев музыкалык окуу жайына ремонт иштери жүрүлүп жатат. Эшиктерди алмаштыруу, светтерди коюу жана үстүңкү чатырды алмаштыруу. Учурда чатырды капиталдык оңдоо иштери 1 планда турат. Себеби авариялык абалда болуп, күн жааса суу тамчылап окуу процессине тоскоолдук жаратат. Өзгөчө көркөм материалдар жана музыкалык аспаптар сактала турган бөлмөлөр үчүн суу каптап кетүүдөн сактоо 1 милдет. Крышаны жапканга ремонтко акча бөлүнүп атат. Кудай буйрса, ошон үчүн мореке агып атпайбы крышаларыбыздын баарына монтип жааган сайын крышаларыбыз агып атат. Ошону тияка бергенбиз заявканы, анан Кудай буйрса жасап берген атышат. Монтип эле состояниясы мондай. Крышадан агып атат суу. 4-5 жылдан бери эле ушинтип жамап үстүн өзүбүз крышага чыгып жана мелкий ремонттор жасайбыз, бирок баары шамал жааганда ушин кайра ачылып калат. Мындан тышкары электр жабдуулары да жаңыртылат. Эски зымдар алмаштырылып, энергияны үнөмдөөчү жарык панелдерин жана бөлүштүрүүчү шкафтар орнотулат. Окуу жана кызматтык бөлмөлөрдөгү 66 даана эшик блогу жаңыланат. Жатаканага келип калганыбыздын себеби бизде Күрүнкеев атындагы музыкалык окуу жай бар. Ошол сноска кетип баратат. Жаңыдан заманбап имарат курулуш керек болуп атат. Ошон үчүн ошол себептен ушул жака келип, инструменттерди ушул жака ташып, ушул жактан окуу уланта турган болдук сентябрдан баштап. Ошол. Менин негизги жумушум, мен ушул инструменттерди күйгө келтирем. Азыр эми отпусковый учуруна карабай ушул инструменттерге мен жооп берем. Ошол себептен ар бир туура келдиби, туура келбедиби инструменттер ошо мен алек болуп атам. Белгилей кетсек, жатакана акыркы жолу 2009-жылы капиталдык оңдоодон өткөн. Учурда эски электр жабдуулары, эшик жана чатырын жаңылоо боюнча тендер жарыяланган. Анын жыйынтыгы чыккан соң иш башталат. Бермет Эшонкулова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.